Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе келгиле 8 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайлык. Андемесе бүгүн сабакта биз эмнелерди аткарабыз? Ошол этаптарын санап өтөлүк, андан кийин ана сабактын жүрүшүн улайбыз. 3 бурчтуктун аянтын табуунун айрым формулалары менен таанышабыз. 3 бурчтуктун аянтын табууга карата көнүгүүлөрдү аткарабыз балдар. Андемесе экранда мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп жатам. Карагылачы, формасы 3 бурчтук формасында болгон столду көрүп турасыңар. Ал стол айнектен жасалыптыр. Демек, айнектен канча айнек кетерин билиш үчүн 3 бурчтуктун аянтын билиши керек болот. Сүзүп бара жаткан кеменин көрүп атасыңарбы? 3 бурчтук формасынын элесин берип турганын. Ушул желбиректерин канча кездеме кетерин билиш үчүн дагы 3 бурчтуктун аянтын табууга туура келет. Ал эмес жол белгилери көрүнүп турат, көрүп турасыңарбы? Жол белгилериндеги ортосундагы ак түстөгү болгон жерге канча сыр кетет? Ошол сырды билиш үчүн да аянтын табыш керек болот. А жанында 3 бурчтуктун элесин берүүчү сумка турат, стандарттуу эмес формадагы. Демек, буга дагы канча материал кетерин билиш үчүн дагы 3 бурчтуктун аянтын билишке туура келет. Ушул силер экранда көрүп турган бул 3 бурчтуктун жашоодо колдонулушунун айрым эле бир мисалдары. Ушул сыяктуу 3 бурчтуктун элесин берген мисалдар өтө көп кездешет. Демек, ошол 3 бурчтук формасын берген буюмдарды, нерселерди жасаш үчүн алгач ошого кетүүчү материалды, канча материал кетерин билиш үчүн албетте 3 бурчтуктун аянтын билүүңөр керек. А 3 бурчтуктун аянтын табуунун өтө көп формулалары бар. Мектеп курсунда бир нече формулалар өтүлөт. Мен өткөн сабакта силерге ошолордун үчөөнү менен тааныштырып, бирок экөөнү пайдаланып көнүгүүлөрдү аткаргам. Мен бүгүнкү сабакта дагы ошол алган билимиңерди андан ары улантып, көндүмдөрүңөрдү калыптандырайын жана дагы жаңы формулалар менен тааныштырайын. Андемесе келгиле. 3 бурчтуктун аянты экинчи саат. Теманы дептериңерге жазып коебуз. 3 бурчтуктун аянты экинчи саат. Өткөндө мен биринчи саатын өткөм. Мынакей, мен силерге алгач суроо берүү менен баштайын. Төмөнкү формулалардын арасынан 3 бурчтуктун аянтын табууга арналгандарын тапкыла. Мен силерге 4 формуланы сунуш кылып жатам. Ушулардын кайсылары 3 бурчтуктун аянтын табууга арналгандар? Биринчи менен экинчиби, экинчи менен үчүнчүбү, үчүнчү менен төртүнчүбү, же биринчи менен төртүнчүбү? Кана балдар, ойлонуп туруп, кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгылачы. 3 бурчтуктун аянтын табууга арналган формулалар кайсылар? Жаздыкпы? Анда мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Ал үчүн алгач берилген формула кайсы фигурага арналганын көрсөтөйүнчү. Мына, эгерде силер көрүп турган фигураны параллелограмда эсептей турган болсоңор, параллелограмдын аянты S барабар AH болмок. А бирок 3 бурчтук анын жарымына барабар болгондуктан мына мен бийиктигин түшүрүп койдум. Бул жагын А деп, бийиктигин HA дей турган болсом, бул параллелограмдын аянты экөөнүн эле көбөйтүндүсүнөн турмак. Бирок бул анын жарымы болуп тургандыктан, демек бул 3 бурчтуктун аянты. А бул болсо квадраттын аянты. Квадраттын мектеп курсунда мынакей диагонал эле белгилүү болсо, анда анын аянтын табууга да болот. Башкача айтканда, квадраттын диагоналынын квадратынын жарымы анын аянтына барабар болчу. Демек, экинчи формула квадраттын аянтынын формуласы, диагонал менен байланышкан. Үчүнчү формула жогоруда мен кайталап өткөндөй параллелограмдын аянтынын формуласы. Параллелограмдын аянты анын бир жагын ошол жакка түшүрүлгөн бийиктигине болгон көбөйтүндүсүнө барабар. Төртүнчү формула мен силерге өткөн сабакта тааныштырган. Эгерде 3 бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйтүп, ошонун жарымын ала турган болсоңор, бул 3 бурчтуктун аянтын бермек. Демек, байкадыңарбы балдар? Бул жерде силер көрүп турган формулалардын ичинен экинчи жана үчүнчү формула бирөө квадраттын аянтыныкы экен, бирөө параллелограмдын аянтыныкы экен. Демек, экинчи, үчүнчү формулалар 3 бурчтуктун аянтынын формуласы боло албайт. Анда биринчи, экинчи деген жооп канааттандырбайт, экинчи, үчүнчү деген да канааттандырбайт. Үчүнчү, төртүнчү деген канааттандырбайт. Анткени үчүнчүсү параллелограмдыкы, төртүнчүсү 3 бурчтуктуку, ошондуктан бул да канааттандырбайт. А туура жооп, төртүнчү жооп, биринчи жана төртүнчү формулалар 3 бурчтуктун аянтын эсептөөгө арналган формулалар болчу. Мынакей, туура жооп, төртүнчү жооп. Эгер кимиңер төртүнчү жоопту туура деп алган болсоңор, анда азаматсыңар.
Эми балдар, үч бурчтуктун аянтынын формулаларын, өткөн сабакта өтүлгөн формулаларын дагы бир жолу эсиңерге салайын. Мынакей үч бурчтук берилди. Анын бир жагы А деп белгиленсе, ошол жагына түшүрүлгөн бийиктигин H негизиндеги А деп белип атам. Демек экөөнүн көбөйтүндүсүнүн жарымы үч бурчтуктун аянтынын формуласын берет. Жана ошондой эле экинчи формуласын бергем. Эгерде үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу берилсе, анда бул үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн ошол эки жагынын көбөйтүндүсүн алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйтүп, жана аны 2/1 көбөйтөбүз. Мынакей бул экинчи формуласы. Балдар, экранда көрүп турган эки формула үч бурчтуктун аянтын табуунун формулалары болчу. Бул формулаларды биз өткөн сабакта колдонгон болчубуз. Мынакей үчүнчү жагы белгилүү болуп калса, анда эгер үч бурчтуктун үч жагы белгилүү болуп калса, кандай формула менен пайдаланарызды бүгүн жаңы үйрөтөм силерге. Эми экинчи тапшырманы карагылачы. Үч бурчтуктун бир жагы 12 сантиметр экен. Ал эми ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 8 сантиметр болгон учурда бул үч бурчтуктун аянтын тапкыла. Кана балдар, силерге тапшырма кетти. Үч бурчтуктун бир жагы 12 сантиметр, ал эми ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 8 сантиметр болсо, анда бул үч бурчтуктун аянтын тапкыла. Туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге белгилегиле. А мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Мынакей балдар, алгач бизге эмне берилди? Ооба, үч бурчтук берилди. Мен аны КПЕ үч бурчтук деп белгилейин. Мына белгиледим. Бул үч бурчтуктун бир жагы 12 сантиметр экен. Мынакей 12 сантиметр деп белгиледим. Балдар, ушул 12 сантиметрди сөзсүз эле КЕ эмес, мүмкүн кээ бирөөңөр ПЕ жагынан белгилешиңер мүмкүн, же КП жагына да белгилешиңер мүмкүн. Сөзсүз эле ушул жерин белгилеш керек эмес. Анда КЕ барабар 12 сантиметр деп жасайын. Андан кийин ушул жакка түшүрүлгөн бийиктик дейт. Эгерде башка КП жагын белгилеген болсоңор, анда ошол жакка түшүрүлгөн бийиктикти алмаксыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Берилген бир жагын белгилесеңер, ошол жакка түшүрүлгөн бийиктиги 8 сантиметр экен. Мен аны тамга менен жазсам, ПС барабар 8 сантиметр дедим. Эми бизге табышыбыз керек болуп жатат. Үч бурчтук КПЕнин аянты канчага барабар экендигин. Чыгаруу деп баштайын. Үч бурчтуктун аянтынын формуласы боюнча мына S барабар 2/1 AH. Ордуна кое турган болсом, S барабар 2/1 дегенде мен 0,5 деп жазып койсом болот. Анткени экөө мааниси боюнча бирдей. 2/1 деген жөнөкөй бөлчөк, 0,5 деген ондук бөлчөк. Мааниси боюнча бирдей болгондуктан мен 2/1-дин ордуна 0,5-ти койдум. Анын ордуна 12-ни койдум, H-тын ордуна 8-ти койдум. Эсептей турган болсоңор, бу жерде 48 сантиметр квадрат чыкты. Анда туура жообу экинчи жооп экен балдар. Жообун жазган учурда жообу 48 сантиметр квадрат деп жазып койсоңор болот. Мынакей мен үч бурчтуктун аянтын табуунун бир формуласын колдондум. Эми экранда силер чакмак барактын бетинде чийилген үч бурчтукту жана тик бурчтукту көрүп турасыңар балдар. Үч бурчтугубуз бизде тик бурчтуу үч бурчтук экени көрүнүп турат. Анда пиктин формуласы боюнча таап көрөйүнчү. Мына ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттердин саны силер көрүп тургандай 7 экен. Бул үч бурчтуктун чегинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттердин саны санагылачы. Мынакей канча чекит болгон силер өзүңөр көрүп турасыңар. Демек булардын саны 12 экен. Анда пиктин формуласын жардам менен чыгара турган болсок, бул үч бурчтуктун аянтын табалычы. S барабар 7 плюс 12 бөлүү 2 минус 1. 12-ни 2-ге бөлсөңөр 6, 6-дан 1 дасаңар 5, 5-ке 7-ни койсоңор 12. Эми ушул тик бурчтуу үч бурчтуктун силер көрүп тургандай эле жогорудагы формулаларды пайдаланып чыгарсаңар да болмок, тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табуунун да өзүнүн формуласы бар. Ал үчүн мен жанында турган тик бурчтукту көргүлөчү. Бир жагы 6 экен, бир жагы 4 экенин көрүп турасыңар. Анда бул тик бурчтуктун аянты узунун туурасына көбөйтмөкпүз да, 24 чыкмак эле. Бирок ушул биздин тик бурчтук силер көрүп турган үч бурчтуктун жарымына барабар кылып ала турган болсок, мына тик бурчтуктун жарымы үч бурчтукка барабар болду. Тик бурчтуу үч бурчтукка барабар экенин көрүп турасыңар. Демек анда 6-ны 4-кө койсоңор 24 болмок да, 24-түн жарымы 12 экени көрүнүп турат. Көрдүңөрбү? Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн ал үч бурчтуктун А дегенде катетинин ролунда, Б дегенде катетинин ролунда турат. Демек, тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн анын эки катетин көбөйтүп,
2ден 1ге көбөйтсөк, ошондо тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты пайда болот. Кайталайм. Экранда силер көрүп турган тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттеринин көбөйтүндүсүнүн жарымы анын аянтын берет. Көрдүңөрбү? Мен азыр бул тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн тик бурчтукка чейин толуктап туруп таап анан көрсөттүм. Эми балдар, бул эки учурда тең эле формула менен чыгарсаңар деле, пиктин формуласы менен чыгарсаңар деле бирдей аянтка ээ болдук. Мындан силерге кайрадан бир маселе бергим келип турат. Чиймедеги берилгендер аркылуу А, Б, Д үч бурчтугунун аянтын тапкыла деген тапшырма берилди. Кана балдар, чиймедеги берилгендерди пайдаланып, чиймеде бир нече маалыматтар турат. Ушуларды пайдаланып, үч бурчтуктун аянтын табышыңар керек болуп жатат. Кайсы үч бурчтуктун? А, Б, С эмес, А, Б, Д үч бурчтугунун аянтын табышыңар керек болуп жатат. Кана ойлонуп туруп силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге белгилегилечи. Андан кийин мен бул тапшырманын чыгарылышын көрсөтөйүн силерге. Белгиледикпи? Чыгардыңарбы? Анда эмесе келгиле мен туура жообун көрсөтөйүн. Алгач бизге берилди үч бурчтук А, Б, Д. Дагы эмне берилиптир? Асы барабар 8 сантиметр. Дагы эмне берилди? Сыды барабар 7 сантиметр деп берилди. Ошондой эле мынакей бурч 135 градус экен. Бул бурчту мен Б, С, Д бурчу деп белгилейин. Эми табышым керек болуп жатат. С үч бурчтук А, Б, Днын аянтын тапкым келип жатат. Аны табыш үчүн мен алгач ушул берилген маалыматтарды пайдаланып кесиндинин узундугун тапканды билесиңер. Ады деген кесинди эгер 2 бөлүктөн турса, кесиндинин узундугу анын бөлүктөрүнүн узундуктарынын суммасынан турарын билишиңер керек. Демек, Ады деген жагынын узундугун тапкым келсе, Асыга Сдыны кошсом болот. Келгиле мен ошону пайдаланып Адыны табайын. Анда 8ге 7-ни кошсом, Ады жагынын узундугу 15 сантиметр экендиги келип чыкты. Эми экинчи, мына 135 градусту көрүп турасыңар. Ушул бурчка жанаша жаткан бурч, мына мен кызыл түс менен суроо коюп койдум. Канчага барабар экендигин табыш үчүн кайсы эрежени пайдаланабыз? Ооба балдар, жандаш бурчтардын касиетин пайдаланабыз. Экөө бир жалпы жакка ээ болот атпайбы? Булар жандаш бурчтар. А жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар болмок. Демек, ошол эрежени пайдалана турган болсом, менде суроо белгиси турган бурч 45 градус экени келип чыгат. Анткени 135ке 45ти кошсоңор, ошондо 180 градус чыкмак. Демек, бурч Б, С, А 45 градус деп жазам. Түшүнүп жатасыңарбы? Эми балдар, мен андан ары тапшырманы улаш үчүн бир үч бурчтукту өзүнчө бөлүп карайын. Мына мен аны жашыл түскө боеп койдум. Ушул үч бурчтукту карагылачы. Мына Асы катеттин ролунда турат, Абы да катеттин ролунда турат. Бир тар бурчу 45 градус болсо, экинчи тар бурчу канча градус болот балдар? Тик бурчтуу үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус экенин билесиңер. Бирок тик бурчтуу үч бурчтуктун бир бурчу тик болгондуктан калган эки тар бурчунун суммасы 90 градусту бериш керек. Анда С чокусунда турган бурчу 45 градус болсо, албетте Б чокусунда турган бурчу дагы 45 градус болот. Мына мен суроо койгон жер 45 градус экенин айтып жатам. Кайрадан айтам, тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градус болмок. Ошондуктан экинчи бурчуда 45 градус экенин көрдүңөр. Бул жерден эмнени байкадыңар балдар? Б, А, С үч бурчтугу тик бурчтуу жана тең капталдуу экен. Анткени эки бурчу барабар болуп калбадыбы? 45 анан 45. Эгерде эки бурчу барабар болсо, бул анда тең капталдуу деп түшүнөсүңөр. Асы жагы 8 сантиметр болсо, Абы жагы дагы анда 8 сантиметр экендиги келип чыгат. Карагылачы. Негизиндеги бурчтары барабар болгондуктан, алардын катеттери азыркы учурда эки катети барабар экени келип чыкты. А жогорудагы силер билген маалыматты пайдалана турган болсок, анда мынакей, бул бизге берилген тик бурчтуу үч бурчтуктун бир катети, Абы катети 8 сантиметр болсо, Ады катетин биз жогоруда таппадыкпы, 15 сантиметр экенин. Анда мынакей, эки катети белгилүү болсо, анда бул тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын таба алабыз. Бул тик бурчтуу үч бурчтуктун аянттарын бийиктик катары карап тапсаңар да болот. 15ти 8ге көбөйтүү анын жарымы менен. Же болбосо тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табуунун формуласы боюнча эки катетинин көбөйтүндүсүнүн жарымы катары карасаңар да болот.
Анда жарымы дегенде 0,5 дейин да 8 көбөйтүү 15 десем 60 сантиметр квадрат чыкты. Мен бул жерде A'нын ордуна 8'ти, B'нын ордуна 15'ти койдум деп элестеткиле. Же болбосо А азыр бизде бийиктиктин ролунда турат, а Б бизде бир жагынын ролун аткарып атат. Демек аянты 60 сантиметр квадрат болсо, биринчи жооп туура жооп. Эгер кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу S үчбурчтук ABD барабар 60 сантиметр квадрат. Мынакей балдар, мен дагы бир үчбурчтуктун аянтын табууга карата маселе иштедим. Эми силерге дагы үчбурчтукту көрсөтөйүн дагы, мунун 3 жагы белгилүү болсун. Карагылачы. А, Б, С. Эгерде үчбурчтуктун 3 жагы белгилүү болсо, анда анын аянтын табуунун дагы бир өзгөчө формуласы бар. Мен өткөн сабакта формуласын берген, бирок толук түшүндүргөн эмесмин. Формуланын өзүн гана жаздыргам. Карагылачы. Алгач үчбурчтуктун 3 жагы белгилүү болсо, анын жарым периметрин табасыңар. Кайталайм. Билесиңер балдар, үчбурчтуктун периметри дегенде силер 5-класстан бери эле таанышсыңар да. Үчбурчтуктун периметрин табыш үчүн анын жактарынын узундуктарынын суммасын табабыз. А мен азыр айтып жатам жарым периметр деп. Демек үчбурчтуктун жактарынын узундуктарынын суммасынын жарымын алышыңар керек экен. Анда келгиле. Мынакей үчбурчтуктун жактарынын суммасынын жарымы же П жарым периметрди алдык. Анда ушул белгилүү болсо, төмөнкү формуланы силер дептериңерге жазып алган болчусуңар. S барабар мына квадраттык тамыр ичинде силер көрүп турган туюнтма ушул үчбурчтуктун аянтын табуунун дагы бир формуласы болуп эсептелет. Бул формуланы геометрияга киргизген алгачкы окумуштуулардын бири Герон Александрийский. Бул грек математиги жана механиги болгон. Ошондуктан бул үчбурчтуктун аянтын табуунун бул формуласы Герондун формуласы деген ат менен бизге белгилүү. Демек карагылачы балдар, формула дептериңерге жазылган. Эгер кимиңер жазган эмес болсоңор, дептерге жазып алгыла. П деген жарым периметр, А жагы, Б жагы жана С жагы. Үчбурчтуктун аянтын табуунун бир формуласы. Бул формуланы качан колдонот экенбиз? Ооба, эгерде үчбурчтуктун 3 жагынын узундугу белгилүү болуп калса, анда биз ушу Герон Александрийскийдин формуласын колдонсок ыңгайлуу болот. Эстеп калдыңарбы? Бир жагы жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги белгилүү болсо, жогорудагы формулаларды пайдаланасыңар. Эки жагы жана анын арасындагы бурчу белгилүү болсо дагы пайдаланганды билебиз. А мен бүгүнкү сабакта 3 жагы белгилүү болсо, анда Герондун формуласы менен тапканды формуласын бердим. Ушуга карата көнүгүү да аткарабыз кийин сабактын жүрүшүндө. Анда эмесе келгиле, мен дагы бир суроо берейин. Мынакей, ушул Герон Александрийскийдин формуласын пайдаланып, үчбурчтуктун жактары белгилүү болсо, анын аянтын тапкылачы. Бир жагы 3, бир жагы 4, бир жагы 5 болсо, анда бул үчбурчтуктун аянтын тапкыла. Туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңердин четине жазып отургула, а мен силерге туура чыгарылышын көрсөтө берейин балдар. 3, 4 жана 5. Таптыкпы? Анда келгиле жазайын. Берилди бизге эмне берилди? Үчбурчтук FEC. А жагын 5 метрдей, мен латындын бир кичине тамгасы менен белгилсек да болот да балдар. Эсептөөгө ыңгайлуу болуш үчүн жазууга. Б жагы десек, Б 4 метр болсун, С жагы силер көрүп тургандай 3 метр болсун. Анда Герон Александрийскийдин формуласын колдоно турган болсом, S барабар FEC үчбурчтугунун аянтын табышыбыз керек болуп жатат. Чыгаруу учурунда алгач жарым периметрин табалы балдар. Мына жарым периметрин тапкыбыз келсе, П барабар A'нын ордуна 5'ти, B'нын ордуна 4'тү, S'нын ордуна 3'тү койсом, 12, 12'ni 2 көсөм 6 метр чыкты. Бул жарым периметри чыкты. Эми келгиле аянтын табайын. Мынакей формула силерде белгилүү. П'нын ордуна 6'ны, A'нын ордуна 5'ти, B'нын ордуна 4'тү, S'нын ордуна 3'тү койдум. Эсептей турган болсом, 6'нын өзүн жаздым. 6'дан 5'ти кемитсем 1, 6'дан 4'тү кемитсем 2, 6'дан 3'тү кемитсем 3 чыкты. Көбөйтүүнүн маанисин тапсам 36 чыкты. 36'дан 6 метр квадрат чыгат. Мынакей, биз издеп жаткан үчбурчтуктун аянты 6 метр квадрат экен. Туура жооп, 4-үнчү жооп. Эгер кимиңер 4-үнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу S барабар 6 метр квадрат. Мынакей, мен үчбурчтуктун аянтын табууда Герондун формуласын колдондум. Эми балдар, үчбурчтуктар улуттук буюмдарда да көп кездешет экен. Мына биздин курак төшөгүбүздө, туш кийистерде үчбурчтукту карагылачы, мына мен үчбурчтуктарды көрсөтөйүн.
Мына ушул үч бурчтуктарды көрүп туруп силер, демек ушул сыяктуу буюмдарды жасаганда дагы үч бурчтуктун аянтын билүүңөр керек экен. Анткени бул буюмдарды жасаш үчүн канча кездеме кетерин билишиңер керек да. Демек көрдүңөрбү, биз үйрөтүп жаткан үч бурчтуктун аянттарынын формулаларын эсиңерге сактап, аны жашооңордо дагы мейли кездемеби, мейли жыгачпы, мейли айнекпи, деги эле жер иштетип атасыңарбы, ошол учурда пайдалангандай болушуңар керек. Бул формулаларды жөн гана жаттап алуу максатсыз, аны жашоодо колдоно билгендей болгула. А мен силер менен коштошоюн, кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.